Шаардын прокурору бул жерде мээси тескери айланып калганбы дейм да. Тиешелүү документтердин бардыгын тактатам. МЧСтин корутундусун алам, көз карандысы экспертизанын корутундусун алам. Мээрдин протокол чыгат, тез арада бузгула деген. Анан биз бузабыз. Бузгандан кийин 3 жылдан кийин мага кылмыш ишин козгоп атат. Еще козгоп эле койбой, мени 4 ай камады. 4 ай камап, еще плюс 1 миллион сом акча төктүм. Эми бир адамгерчилик кылар ушулар эми. 1 миллион төксөм ага да чыгарышпайт. Атыңыз ким? Курстанбек. Şu Каракулжан тургуну болом, мен элдин баары жакшы билет. Бул жерде айыл өкмөттүн башчысы кызматында да иштегенмин. Анан кийин 1 миллион сом акча төксөм, анда дагы чыгарышпады. Жок, сен келишим түзүшүң керек, сен акча төлөйсүң, анан кийин чыгарасың деди. Аны кантип эсептеткен? Ошол Терешкова мектебинин жатаканасы, бул 63 жыл мурунку здание, Садыр Нуркожоевич, вообще мусор. Ошону тергөөчү жана Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын жөнөкөй эле кызматкерине алып келген дагы мынанча кыш, мынанча плита бар деп туруп, аны интернеттен алып, ал бирөөнүн тагдыры менен ойногондо, интернеттен алып туруп эле баасын коюп, 7 миллион 713 миң сом сен жок кылгансың деген мындай жүйөсүз. Азыр токто суроом бар сизге. Ал Терешкова мектеби бузулуп, түп орду менен жок болуп, кайра ордуна андан 3 эсе, 5 эсе жаңы мектеп курулду. Андан неге сизге ушерп деп атат? Туура айтасыз, Садыр Нуркожоевич, өтө өкүнүчтүү. Ошол мектепти туура эмес, камчыбек ташыйп буз десе бузабыз да биз. Ошону туура эмес бузгансыңар деп, эми ачык эле айтыш керек. УКМКнын кызматкерлери ошондо шаардыкы козгоду эле. Так, шаардын прокуратурасы кайра жаңы ачылган жагдай боюнча арыз берсин бияк. Арыз берсин, жаңы ачылган жагдай боюнча кайра бүт мунун 1 миллион сомун кайтартып бергиле, ишин жапкыла, кайра кайтартып бергиле төккөн акчасын. 1 тыйынына чейин. Түшүндүңөр, а? Сот. Сиз дагы көзөмөлгө алып коюңуз. Бул кандай эми бул? Ал жерди бузуп, анан кийин ал жерге андан 10 эсе жакшы мектеп, дагы бир 200 жыл тура турган мектеп, мен барып ачкам да аны. Анан кийин буну кайра ушерп деп 1 миллион төктүрүп, анан 7 миллион талап кылган. Бул кандай адилеттүүлүк бул? Бул кандай? Калысыздыкпы же туура айтамбы? Мындай логикасын ойлонуп көрүңүзчү сиз мисалы. Шаардын прокурору бул жерде мээси тескери айланып калганбы дейм да. Садыр Нуркожоевич, бизде баа тергөө жок да, УКМК же СИИПТ текшерип карап чыгып анан текшерип карап чыккыла. Сиз арыз менен кайрылыңыз, жаңы ачылган жагдайлар боюнча деп. Силер ишти кайра козгоп туруп, кайра тергеп туруп, 1 миллионун кайтарып бергиле. Азамат, көзөмөлгө алып турасың, мага талаш этесиңер бүткөндө. Урматтуу президент, мен аты жөнүм Эркинбек, пенсионермин, Жалал-Абад шаарынан келдим. 6000дей плюс-минус 6000дей адамдын атынан келдим. Бул көйгөй менин биринчи көйгөйүмдө. Анан ошол 6000дей баланын көйгөйү, башка граждандардын көйгөйү. Бул орус номерлүү автоунаалар жөнүндө. Көп себептер менен убагында өтө албай калган адамдар жөнүндө да. Мен да ошолордун арасында кирем. 10-чы регионго өткөрүп берүүңүздү суранам. Андан кийин ошол акчанын айынан ошо 50 миңди таппай калып, мен ошо 1-апрелде өткөрө албай калгам. Башкалар деле көп ошондой экен да. Анан акчасын дагы ошо кичине 10 миңби, 12 миңби кылып берсеңиздер, биз өткөрүп алсак 10-чы регионго. Аны да чектөө коюп койсуздар, чектөөнү алып берсеңиздер суранабыз. Ошо 6000 адамдын атынан суранам. Андан бул эмне машиналар азыр жооп берсинчи сизге? Онурулдуу машиналар боюнча Садыр Нуркожоевич былтыр кечеүнкү сүйлөп. 1-апрелден 1-октябрга чейин мына берилген 6 ай, 6 айда жетишпей калгандар бар. Ошол боюнча өткөн жылда кайра узартып беребиз деп. Канча узартып беребиз деп атабыз? Азыр пландаштырып кеңеш киргизебиз, ал боюнча канча убакыт узартып. 6 ай дагы. Ошондой кылып буйрса. Узартып берет экенбиз, ошол убакытта үлгүрүп калгыла. 1,5 миллионга жакын аудиториям бар. Ушул күнгө чейин Кыргызстандын эң кооз жерлерин көрсөтүп берип, ушул күнгө чейин туристтердин миндап туристтер келишке себепкер болдум. Мен айта турган сөзүм, эгерде мүмкүнчүлүк берсеңиз, сиз уруксат берсеңиз, жаныңызда иштесем, ушул кыlayotgan иштериңизди башка өлкөлөргө көрсөтүп берсем деп атам. Себеп дегенде өзүнүз айтасыз-го, жаштарды колдошубуз керек, мүмкүнчүлүк беришибиз керек дейсиз. Ошол мен аудиториямды жакшы нерсеге иштетип, ошол Кыргызстандын башка мамлекеттерде бир суктана турган бир жакшы контент кылышты каалайм. Ушул күнгө чейин кылдым. Дагы эгерде bir қолдап қойсаңыз, иншалла bir қолдайбыз, ишиңизди уланта бериңиз. Блогерлерди қолдайбыз. Башка өлкөлөргө реклама кылыңыз, Кыргызстанды, туризмин айтыңыз, өнүгүп атканын айтыңыз.
стабилдүүлүк бар экенин айтыңыз, чек аралар чечилип, бул өлкөдө чыр чатактарды мындан ары Кудай буйрса түбөлүк болбойт деп аны жеткириңиз. Ошондо инвесторлар, туристтер агылып келет бизге. Эмне жардам керек? Сен жазып алып анан мага жолуктур. Жардам беребиз сизге, макул. 2 ай төлөгөндөн кийин биздин каражатыбыз жетпей калды. Мал салыбызды саттык, башканы саттык. Основной төлөп баштап анан жетпей калды бирок, Жетпей калды. 3 жыл эле Азыр канча карызсыңар? Азыр эми калганы карызбыз ошо. Ошо канча карызсыңар ошондо? Азыр 19бу, 18би, 17би? Азыр мына келинчегин бардыгын билет да бул экономик бүткөн өзү айтып берсин. Анан бай эле келинчегиңизди чыгарып айтып белеңиз. 1 саат убактыбызды албай эле. 2 күндөн бери жүрүп сүйлөй турган сөзүн унутуп калыптыр. Тергелеш керек, иш козголуп тергелип атат. Жок, иш козголуп тергегенде сен жергиликтүү бийликке, айыл өкмөтпү, муниципальный кызматкерби, мэрби, ошого козгойсуң ишти, туурабы? А жер кимге тийиш керек өзү? Сот болот деп айттыңыз го дейм, Соттун Жок, сот тигил экинчи чыкканга чечип берип койду деп атпайбы? Адилеттүүлүк боюнча эмне болуш керек? Сот айтыңызчы гана. Биринчи чыккан токтомду Вот мына, вот ошондой болуш керек. Туурабы? Эгерде бу кишинин айткан 100% чын болсо, 100% буган калтыргыла дагы, экинчи токтомду жок кылгыла, а ким берген болсо үстөккө босток кылып туруп. Аны алып барып туруп камаш керек экинчи. Бирөөнө жаза, миңге сабак болот да ошондо. Мындай токтомдор аябай көп экен мына. Бишкекте да бар, жана Сокулук районунда, Ошто, айланайын эле тиги на каждом шагу орустар айткандай. Ошолордун баарын иретке келтиргиле. Акчаны алып туруп эле биринин үстүнө экинчисине бере берген фактылар бар экен. Мен таң калам ушуну кантип ошондой кылып берет. Колунда документи бар, жерин билбейт да. Берип коет экен да, мына тетиги өзгөндөн сага монча жер деп туруп берип коет экен, а кайсер барып мындай казык кагып, мына могу жер сеники деген жок. 3 кожоюн бар бир жерге, 3 кожоюнга берип кое берет экен бир жерде. Ушу кандай жетекчилер ушундайга барат дейм да мен мындай бир. Республика бизде азыр 44 район, 34 шаар болду, 33 шаар, Ноокат менен эме Базар Коргон менен кошкондо, Күлтөнү кошкондо. Бардыгы областтар, райондор жоюлуп, бир 20дай округдун тегерегинде калат да. Ошондо мындайча айтканда бир 20 область деп айтып койсок болот. Ошого барабыз. Бирок эми азыр алдыда бир 2-3 жыл убакыт бар, 3-4 жыл. Биринчи бир округду түзүп туруп, анан пилотный кылып туруп көрөбүз. Бир 2 жыл, 3 жыл кандай болот, өзүн өзү кантип башкарат, дотациядан чыгабы республикалык же жокпу деп туруп, анан эгерде удачно болуп кетсе, анда областтар менен райондорду жоюп туруп, округка бөлүп коебуз. Бул эми баягы айыл өкмөттөрдү бириктиргенибиз, бул биринчи этабы реформанын. Жакшы эле болду, сонун эле болду. Анча мынча эле айыл өкмөттөр эле возмущаться этип атасыңар.